Өткөн айда Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Жогорку кеңеш карап аткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган мыйзам долбооруна карата тынчсыздануусун билдирип, Садыр Жапаровго кат жолдогон. Бул аптанын башында президенттин АКШнын мамлекеттик катчысына жолдогон каты жарыяланды. Буга карата депутаттардын пикирин угуп көрөлү дедик. Негизи биздин баш мыйзамыбызда Конституцияда так жазылганда тышкы жана ички саясатка эл тарабынан шайланган президент жооп берет депчи. Ошонун негизинде президентибиз ошол Конституциянын беренелерине ылайык сырттан келген бизге кайрылуу дейбизби же кат дейбизби ошого өзүнүн жообун берип көрсөттү да. Бул президенттин ошол түздөн түз ыйгарым укугу жооп бериш. Анан жооп кандай болду? Аны өздөрү президенттик аппарат өзү жазган, президент жазган, ошондой эле аны кабыл алынган тарап өздөрү бир чечимге келет го деген ойдомун да. А негизги жооп бергени бул баш мыйзамда так көрсөтүлгөн, ошонун алкагында президентибиз иш жасады. Билесизби, мен дипломатмын да, тышкы иштер министрлигинде иштегенмин. Бир комментарий бериш үчүн ошол жоопту толук окуп чыгыш керек да. Толук окуп чыгыш керек. Анткени негизи эл аралык кат алышууда мындай орой сөздөр колдонулбайт. Бул турган маселе. Анан баягы контексттен алып бир же эки сүйлөмдү алып анан президент анти мынти деп деле жазылып калышы мүмкүн да. Анан ар бир өлкө суверендүү, чындыгында ички иштерге кийлигиштирбеш керек. Ошол эле мезгилде бир оюн, пикирин, сунушун айтып жазган бул дүйнөлүк практикада бар. Ушундай жагдай болуп атат, ушундай болсо андай болот эле деген бар. Менимче мындай орой деле сөз айтылбаган болуш керек. Контексттен алып айтканга деп ойлоп атам. Негизи азыр биз колдон келишинче дүйнө менен мамилелерди оңдошубуз керек. Бул өтө маанилүү. Демек, ал мыйзам долбоорун сиз колдойсуз? Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу. Бүгүн кайра кайтарбадыкпы караганга? Ал жерде жанагы кылмыш жазага тартуу боюнча норманы кайра карап, ошону алып коюш керек деп бүгүн 3-чү окуяга келген, бирок 2-чи окуяга кайра кайтардык. Бул эми мындайча айтканда ар бир өзүнүн эмгегин, өзүнүн жанагы независимый деп коет го. Независимый мамлекет болгондон кийин биз кичине мамлекетпиз, башкалар держава, биз алар менен тең ата сүйлөшпөшүбүз керек, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдобошубуз керек деген туура эмес багыт да. Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин, өзүнүн элибиз, өзүнүн гербибиз, өзүнүн флагыбыз, өзүнүн мамлекетибиз болгондон кийин биз дагы башка мамлекеттерден айырмасы жок калкы канча, айырмасы жок анын территориясы канча, айырмасы жок алар кандай держава эмеспи, биз өз кызыкчылыгыбызды мына Кыргызстандын кызыкчылыгын сүйлөй турган, айта турган нерсеге жетишибиз керек да. Бул дагы мен ойлойм бир жагынан туура эле нерсе. Анткени биз айтып атабыз, бул эми биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын болуп аткан ичиндеги жумушубуз, ишибиз деп айтып атабыз. Тем более мыйзам силерде иштеди, бизде эмне үчүн иштебейт деген басыл менен кетти. Мен ойлойм туура эле болду деп да. Бирок жалпысынан мына бүгүн биз ал мыйзамды 2-чи окуяга кайра кайтардык. Ал жерде бир аз өзгөртүүлөрдү киргизе турган болдук. Кичине ашыкча кетип калган жерлер бар экенин эске алдык. Аны дагы өзгөртүп атабыз. Ошондо мен ойлойм бул эң туура кадамдардын бири болду. Кайсы жерлеринде ашыкча кетип калдыктыр? Өзгөчө жанагы 10 жылга кесилет деген кодекске өзгөртүү киргизилгеле. Аларды азыр же такыр алып коебуз, же болбосо штрафтын өзүнө калтырып коебуз. Бирок баягындай 10 жылга отурат, 5 жылга отурат дегенге биз каршы болуп атабыз, аны алып коебуз. Эми президент мен талкуулап айтпош керекмин, анткени деген эгер ушундай эки нерсе бар да. Биринчисинен не вмешиваться во внутренние дела, я думаю, каждый глава государства имеет право выразить такую точку зрения, потому что биз буну жактырбайбыз да. Убагында Атамбаевдин деле Казакстан президентине айтылган сөзү бар да. Ички иштерге аралашпаңыздар деп мындай резкий критика болгон. Мүмкүн мамлекеттин лидери, мамлекеттин жетекчиси болгондуктан кийин мүмкүн өзүнүн бир вески, ошого бир себептери болсо керек жооп бергенге. Бизде көп маалымат, УКМКдан келген көп маалымат, мисалы, может быть, депутаттарда жок болуш керек деп. Бир чети. Бирок бул НКО мыйзамдарына тиешелүү болуп атпайбы? Мыйзам долбоору боюнча-чы колдойсуз демек? Ал мыйзам долбоору. НКО мыйзам жок, мен колдобойм. Бул президенттин укугу. Анан кийин биз көз каранды эгемендүү мамлекет болгондуктан президент ошондой кароо жасаган укугу бар. Мен ойлойм туура эле. Мен башында эле мындай колдоп бергенмин да. Инициатор болуп, анан ошол эле позициямда турам. Себеби деген эгер мен бир позиция алсам, аны өзгөртпөгөнгө аракеттенем да. Бирок бул жерде мындай проблемный проект закон да бул мыйзам. Себеби биздин проблемабыз эмнеде? Биздин кедейчилигибизде.
Анан өкмөттүн күчү жетпеген, колу жетпеген жерлерде келип, көп жерлерде жаап, ошол иштерди кырылып атпайбы. Элге жардам берип, ошол НПОлор. Ошондуктан эгер мамлекет НПОсуз иштейбиз дегенден кийин, ошол НПОлор жасап аткан иштердин баарын өзү жасаш керек да, ошондон кийин биз смело отказывать этишибиз керек. Анан тигилер каржылап аткандан кийин ушул иштердин баардыгын алар, конечно, өзүнүн кызыкчылыгы менен каржылайт. Жөнөкөй эле каржылабайт. Анан ошол кызыкчылыктары биздин улуттук кызыкчылык менен туура келип, шайкеш келбей калган жерлери бар да. Ошол жагынан чыгылып атпайбы бул конфликт. Ошондуктан ошол жерде кандайдыр бир компромиссти табыш керек деген мен ойдомун да. Эми президенттин ишмердүүлүгүнө бизге статустагы регламентте жол бербейт да. Баа бергенге бере болбойт, эмне үчүн дегенде туура болбойт да. Анткени президент аткаруу бийлигинин башында турат да. Биз эми өзүңөр билгендей мыйзам чыгаруу бийлигинин бир бутагында турабыз да. Ошон үчүн мен президенттин айткан жанагы сырткы саясат бул өкмөттүн, президенттин прерогативасы да. Мен бирдеме комментарий бергенден алысмын. Сиздер Супер ТВ телеканалынан Собол Тайм рубрикасынын кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Аты жөнүм Айжан Нурманбетова, аман туруңуздар.